Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, адаттагыдай эле ар шаршембиде өтүүчү Күнүн сыры программасы кайрадан өз кезеги менен башталды. Анын алып баруучусу мен Нуржан Дөөткулова. Биз адаттагыдай эле кылымга сакталып, кийинки муун урпактарга мына ушул 3 кыл комуз колубузда ойнотуу өзүнчө бир салтка айланып, улуу мурас болуп баратат да. Анан ушуну кайрадан жандандырып, колго алып, кайрадан биздин ата бабаларыбыздан бери келе жаткан күбөлөрдү чертүү сен үчүн кандай бир сезимдерди жаратып жатат? Негизи ошо комузду деген комузга аябай кызыгып кичинекей чагымдан эле баштагам. Анан ушул комуз чертүү мага мындай сыймыктануу сезимдерди жаратат да өзүмдөчү. Аябай ушул Кыргызстанда төрөлүп, анан ушул комузду чертүүгө аябай сыймыктанам. Жакшы, бүгүн алгач бизге кайсы күүнү чертип берейин деп келдиң, кайсы күүнүн уламышын айтып бересиң дегендей? Бүгүн мен ошол Атай Огонбаев деген атабыздын Актамак Көктамак деген күүнү чертип берейин деп келгем. Ошол Актамак Көктамак деген бул эки чымчыктын сайрашы экен да, мындай айтышы экен. Эки чымчык деген ошол Актамак деген бул күйөөсү болот экен, Көктамак аялы болот экен. Анан экөө ошол Талас жактагы ошол бир дарыяда турушат экен. Дарыянын жанындагы теректе уя салышып турушат экен. Анан тиги аялы болсо айтат экен: ушул талас жерде деген суук мөмө жемиштер көп өспөйт. Анан башка жерге барып, ошол Аксы жакка барып жашайлы дейт. Күйөөсү болсо ошол Манас таласта турган деп бияктан кетким келбейт дейт. Анан экөө айтышалы дейт. Ким ошол жеңилсе, жеңгенибиздин артынан барып ошол жака жашайлы дейт. Отурукташып калабыз. Отурукташып калган. Ошондо аялы болсо жеңип кетет, күйөөсү жеңилип калат да. Анан ошентип Актамак Көктамак деген күү жаралды. баштап берейин.
Керемет. Ошондо көк тамак ушинтип жеңип кетип атат да, ооба, көк тамак жеңип кетет экен да. Мынакей Тунук айтсаң, ушул чертип атканда өзгөчө үндөрдү чыгарып, баягы 3 кылгоомузду ойнотуп аткандагы бир өзгөчөлөнгөн нерселерди кооздоп чыгарыштын сыры эмнеде? Негизи бул өзгөчөлөп чыгарган ошол обондор деген эмгектенип мындан мындай өзүбүздүн дагы фантазиясыбызды кошуп кетебиз. Сезимдер, ички туюмдар. Ички туюмдарды кошуп, анан мындай кээ бир варианттарды ар кандай ойношот да, баары ушул актамак бир элегүү, бирок башкача ойноп, кооздоп ойношот. Баары тең ар кандай. Мына кийинки күндөрдө ар ким өзүнүн баягы чыгармачылыгына жараша, жогоруда сен айтып өткөндөй баягы өзүнүн баягы фантазиясына жараша кол ойнотуп атышпайбы? Сен кандай деп ойлойсуң? Ушун негизи бул күнү илгертен бери ата бабаларыбыздан бери келаткан вариантты ойногон туурабы, же кошумча ушинтип чыгармачылыкты кошуп ийген туурабы? Негизи ушул кийинки мындай байыркыдан бери келаткан вариантта ойнойм өзүм. Бирок баягы азыркы комузчулар көбүнчө жаңы вариантты ойноп калышкан. Биздин деле ансамбльда балабыз бар, ал деле мындай жаңы вариантты ойнойт да. Жаңы вариант деле мындай эски вариант деле айырмасы деле жок го дейм. Өзүлөрүнүн кайсы кааласа ошону эле ойной берет. Мынакей кийинки убактарда баягы кийинки муундар комузга чоң баягы дүйнөлүк диапазондогу ырларды салып ойноп жатышат. Негизи бул туурабы же туура эмеспи? Кандай деп ойлойсуң? 3 кылгоомузду биздин ата бабаларыбыздан бери келаткан мурасты ошол боюнча калтырыш керекпи, же муну өркүндөтүп, өнүктүрүп, өстүрүш керекпи? Негизи ушул комузду башка өлкөлөргө дагы өркүндөтүп, өстүрүш керек деп ойлойм да мен өзүм. Буюрса чет өлкөгө чыкканда ошол комуз менен дагы комузду тааныштыргым келет башкаларга дагы. Биздин баягы 3 кылгоомузду чет жактарга чыкканда көпчүлүк баягы дүйнө элдери таң калышат да. 3 кылгоомуз менен ушунча уккулуктуу күүлөрдү чертишет депчи. Анан бүгүнкү күндө баягы чоң комузчулардын айтуусунда ушул 3 кылгоомуз боюнча калышы керек. Биздин ата бабаларыбыздын нукура күүлөрү сакталышы керек. Анан жанагындай чоң диапазондогу дүйнөлүк музыкаларды салган туура эмес деп да айтып жатышат да. Анан сен кандай деп ойлойсуң ушу? Чет жактарга чыкканда көпчүлүк силер чыгып жүрөсүңөрбү, Биз деген негизи ошол область боюнча анан Бишкек шаарына көбүнчө барабыз да. Бирок чет өлкөгө дагы чыга элекпиз. Эгерде бирок Тунук мынакей айтсаң, эки жактарга конокторго барып каласыңбы, комузда кол ойнотуп же ансамбльдерге барып калганда чет элдик жарандарга жолугуп калдың белең? Ооба, туристтер эме келишкен болчу бир жолу. Ошолорго дагы комуз чертип бергенде аябай таң калышкан да, ошол комузга аябай кызыгып. Анан мастер-класс өткөндө дагы Америкадан келишкен, бизге мастер-класс өтүп, ошо джаз боюнча. Анан комузга аябай кызыгып, комузду кармап, ошол бул эмне деген аспап деп аябай сурап эмешкен. Аларда түшүнүк буга чейин баягы комуз боюнча тааныштыгы жок экен да, Жок экен, бирок бул комузду деген өзүлөрүнүн бир аспабын окшоштурган да. Аларда эмне деген аспап экенин айтышкан жокпу? Айтышкан болчу, бирок өзүм унутуп калыптырмын. Жакшы, кийинки күүгө кезекти берели. Кайсы күүнү чертесиң? Нурак Абдрахманов атабыздын Мезгил жаңырыгы деген күүсү бар. Ал ошол ар бир доордун, ар бир учурдун адамзат тарыхында из калтырган тереңде маңыз мазмуну бар экен. Анан кылымдан кылымга ошо кыргыз элибиз деген ошо эмнелерди гана көрбөгөн. Анан ошол эркиндик анан деген сөздөрдү укканда ошол кыргыздын жүрөгүнө жашап, ошол кыргыздын жүрөгүндө жашап жүрөт. Анан ошол Мезгил жаңырыгы күүсүн укканда бир кинорежиссер, белгилүү Нурбек Эгин деген, ошол
Нурак байке бул деген ушул күнү укканда мен кыргыз жана каганатынын илебин угуп атам депчи. Анан ушул көйгө кезек. Баракелде, абдан жакшы. Тунук айтсаң, канча жашыңан баштап комузду үйрөнө баштадың? Комузду мен 9 жашыман баштап үйрөнүп баштагам. Ушул мен негизи туугандарымдын арасында дагы комузчулар, ырчылар көп. Анан ошол абамдан комуз чечкенин көрүп аябай кызыгып баштагам. Анан ушул балдар музыкалык мектепке мени 9 жашымда алып келишкен да. Бул учурда сенин канчанчы комузуң? Өзүңдүн комузуң барбы? Ооба, өзүмдүн комуздарым бар. Бул учурда менин 3-чү комузум деп айтсам болот. Комузду баягы күүлөрдү үйрөнгөндөн кийин комузду өзүң тандай баштадың да, э? Ооба, чоң күүлөрдү үйрөнгөндөн кийин ошол комузду өзүм тандай баштагам. Негизи буга чейин мындай үйрөнгөнгө эле комуз алып беришкен. Андан кийин чоң комузчуларды комуз аябай алгым келген болчу да. Анан ошол чоң комузчуларга окшоп мен дагы ошондой комузду ойногум келген да. Ошондой комузда. Комузду кантип тандаш керек? Негизи комуздардын ар кандай түрү болот да. Бирок эң жакшысы мага ошо өрүк комуз жагат да. Ошол өзүмдүн комузум өрүк комуз. Уралиев анан Кенчибаевдин комуздары эң белгилүү деп айтсам болот. Меники өзүмдүкү Кенчибаевдин комузу.
Анан бирок Уралиевдин деле комуздары Кенчебаевдики экөөнүн Тең тайлаш. Бирдей. ооба бирдей деп айтсам болот да. Жакшы. Тунук айтсаң, мынакей баягы чоң ансамбльдерге чыкканда баягы баарыңар тегиз бирдей күбөнү чертиш керек да. Ошондо кантип бири-бириңерди кубалап жетесиңер? Кандай мына силер баягы нота менен чертесиңерби же сезим дагы болуш керекпи ал жерде? Кандай бир айырмачылыктар болот? Жаңылып калбаш үчүн, жаңылып калган учурлар болгонбу дегендей? Негизи ошол ансамбльда биз деген Таңнур ансамблыбызда турам. Анан өзүм башында отурам да, ошол анан негизи ошол ансамбльда бүт киши баары тең бир кишиде ойнош керек деп ойлойм. Бир кишини карап ойнош керек да. Анан нота менен үйрөнөбүз. Анан кээ бирки биздин балдар мындай жөн эле кулагы менен угуп эле үйрөнүп кетишет. Анан сезим дагы болуш керек деп ойлойм. Экөө ир шаркак болуш керек, э? Ооба. Экөө тең болуш керек. Анан ошол ансамбльда деген негизи бири-бирин аябай жакшы угуш керек. Бирөө шашып кетсе, бирөө мындай эч кимди укпай эле өзү эле ойной берсе, анда деген ансамбль бузулат. Ошондой учурлар болду беле, бир чоң сценага чыккан учурда бири калып калып, бири ашып кетип дегендей. Кандай мындай бир калыпта өзүңөрдү кантип алып жүрөсүңөр? Негизи сынактарда ошондой учурлар боло берет. Эми андай мындай кээ бирде бирөө деген балким микрофон жок болгон үчүн угубай калышы мүмкүн да, ошон үчүн эле шашып кетет. Бирок деген бир кишини карап черте берсе, Эрчиш керек. Ооба, эрчиш керек да, баары бир. Колдорун карап черте берсе, окшош болот да баары бир. Ошон үчүн колдорун карап, жанында отурган кишини угуш керек. Мынакей Тунук айтсаң, кийинки убактарда баягы кийинки урпактарыбыз дейличи, мына сең урактуу окуучулар маникюр коюшуп жүрүшпөйбү? Мына ошол комузда маникюр койгон туурабы же маникюрү жок тырмактын баарын алып салыш керекпи? Демек, комуз чертүүдөгү этикалар. Негизи комуз черткенде маникюр болбош керек. Анткени деген бул кылдарга аябай мындай кылдарды ойногондо деген башкача угулат да. Аябай эметип шыңгырап эле башкача угула берет. Анан кээ биркилер ооба, бирок комуз чертип өтүп деле маникюр эметип берет. Бирок мага андай жакпайт да. Бирок баягы көпчүлүктөр айтат экен, комуз черткенде тырмак болбош керек депчи. Комуз черткенде баягы тырмак тийип кетет да. Бунда баягы колдун учу, борки кистер деп коебу, манжалардын учунда өтө сезимталдуу мындай бир орган экен да булчу. Ушул нерсе анан сезет деп айтышат экен да. Мына ошону чертип атканда сенде болду беле ушундай бир тырмагың тоскоолдук болуп кеткен? Кандай бир өзгөчөлүктөр болот ушу комуз чертүүдөгү этика боюнча айтып берсең? Ошол тырмак негизи өстүргөндө мындай биринчи ошо комуз ойногондо кылга илинет да тырмактар. Ошого аябай тоскоол болот. Анан ошол негизи тырмак болгондо деген аябай комузга мешать этип, анан ойногондо да башкача угулуп эле жаман угулуп калат деп ойлойм. Өзүмө ошондой жакпаган үчүн мен ошол эметем. Анан кээ бирде деген ушундай учурлар болгон, ооба. Анан ошондон кийин эле постоянно эле эметип, дайыма эле тырмагы жок жүрөм де. Жакшы. Баягы көпчүлүгү айтат да, тырмак болгондо сезим жоголуп кетет депчи. Ошону баягы кээ бир комузчулар менен сүйлөшүп калганда айтышат да. Бул өтө маанилүү нерсе депчи. Ошо негизи комузду сезим менен дагы чертебиз да биз өзүбүз. Анан чын эле тырмак болгондо деген мындай комуздун кылдары сезилбейт деп ойлойм да. Мындай ойноп атканда негизи манжалар менен ойногондо сезим күчтүү болот да. Анан өзүңдү аябай мындай башкача сезип, комуз гүлүн ичине уже кирип кетесиң. Түшүнүктүү. Кийинки күйгө да кезекти берели. Кайсы күйүнү чертип бересиң? Кийинки күйүнүн Карамолдо Орозов Насыйкат деген күй. Бул ошол илгери бир кыргыз элинин ошол комузду жоготолу деп чечиптир. Жолор келип, анан ошол
комузду жоготсок ошо кыргыз эли деген өзүнүн тамырынан ажырайт дептир да. Анан ошол мындай комуз черткендердин баарын башын алалы деп чечиптир. Анан бир абышка бар экен, аты Сейитбек. Ошол абышка деген ушул комузду алыс жерге барып чертип аткан. Анан бирок буну ошол абышканы баары бир таап алып, анан элдин көзүнчө деген элге сабак көрсөтөлү деп ошол абышканы асып коеюн деп чечиптир да. Ошо анан абышка деген ошол эң акыркы ошол комузду насыйхат деген күнү чертип берейин дептир. Ошол эл чогулган да, баарын чогултушкан. Анан ушул элге деген насыйхат күсүн чертип берейин деп чечиптир. Ошол насыйхат күсүн калтырып кетиптир. Абдан жакшы, Тунук. Мынакей айтсаң, ушул 3 кыл комуздун бурамасын бурап күүгө келтириштин сыры эмнеде? Мунун канча бурамасы бар? Канча баягы ноталарга келтирип бураш керек? Негизи комуздун бурамалары 3дөн же андан да көп бар. Ушул мен өзүм бураганды билбечимин, мага эже бурап берчи дайыма. Анан ошол комузду эмгектенип өзүм үйрөнүп баштаганда комузду үйдөн өзүм бурашым керек да. Анан өзүм бурап көрүп аткам.
кээде болбой калып аткан да. Анан бирок эмгектенип, анан өзүмдүн ошол сезимим менен анан угуп бурап үйрөнүп калгам. Баягы чоң комузчулар айтышат го, 14 буроосу бар депчи. 14 баягы эмеге нотага салынат экен да, күүлөргө ылайыкчы. Учурда канчоосун билесиң? Учурда мен ошо 4төн көбүрөөк билем го дейм. Баягы дайыма чертилчү күүлөргө ылайыктап 4төн үйрөнгөнсүң. Ооба. Тунук айтсаң, мына сен курактуу, сага чейинки мындай жаш курактагыларга кандай кеңеш бересиң? Комуз черткендечи? Комуз черткенде негизи ошо музыкалык мектепке барганда көп талант деп эметет да, бирок талант бар болгондо деле өзүңдүн эмгегиң болбосо мындай комуз таштап сала аласың да, мындай комуз черте албай каласың. Анан мен ойлойм ушул эмгек деген биринчи орунда болуш керек деп, аябай жакшы эмгектениш керек. Анан комуз эми үйрөнгөнгө оңой эмес. Көзгө көрүнгөн менен оңой эмес да комуз. Анан мындай 3 кыл эле, мындай оңой эле деп ойлошот көбү. Бирок комуз үйрөнгөндө мага мисалы кичине оорураак болгон. Жаңы барып баштаган. Ошондуктан аябай жакшы эмгектениш керек. Баягы көп жылдарды талап кылган эмгек керек экен да бул жерге, Ооба. Түшүнүктүү. Дагы бир күүгө кезекти берели. Дагы бир күү ошол кайра эле Нурак Абдрахманов атабыздын Улуу тоолор деген күүсү. Ошо Нурак Абдрахманов өзү Соңкөл жакта кичинекей чагында туруп, анан Соңкөлдү ошо айландырган улуу тоолор бар болчу экен. Ошол улуу тоолордун мындай кооздугун көрсөтөйүн деп ушул чыгарманы жараткан экен.
абдан жакшы. Мынакей ушунча күүнү үйрөтүп, ушунча жылдан бери сага жөлөк таяк болуп, комуз черткенден талыкпай, таштап салбай, буга түрткү болгон Атыркүл Байтукова эжең жөнүндө айтып берсең. Байтукова Атыркүл Чымбаевна мени 9 жаштан бери алып үйрөтүп баштаган комузго. Эжем негизи эң мыкты эже деп айтсам болот. Бизди дайыма колдоп, коштоп, сынактарга барганда ошентип колдоп коштоп жүрөт. Сынактарга катышканда балким утпай калсак дагы иштек болбойт, баары бир силер деген эң мыкты ансамбльсиңар деп бизди дайыма колдоп турат. Абдан жакшы. Тунук, бизге берилген убакыт дагы соңуна келип жетип калыптыр. Бизге атайын убактыңды бөлүп келгениңе дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан аркы келечегиң кең болуп, өркүнүң өсө берсин. Чоң рахмат. Кымбаттуу замандаштар, мына ошентип Күнүн сыры аттуу программабыз соңуна келип жетти. Эмки эфирден амандашканга чейин саламатта туруңуздар демекчибиз.